Тазагүл Исмаилова 6 баланын энеси, чүрпөлөрү кичинекей болгондуктан иштей албайт. Балам эң улуусу 11-де, эң кичинеси 1,5 жашар. Жолдошум азыр жумушсуз. Мындан улам Тазагүл Исмаилова жергиликтүү социалдык өнүктүрүү башкармалыгына долбоор сунуштаган. Анын демилгеси жактырылып, социалдык контракт долбоорунун алкагында 100 000 сом кайтарымсыз жардам алган. Балдардын кичинекей үйдө отурганына байланыштуу ушу үйдө иштеген боюнча жаздым. 2 машине проект боюнча үйдөн алып келет, чоң цехтардан мага алып келишет, ошол жерден тигип, анан кайра алып кетишет, тигип берсем. Ушул аркылуу кичине болсо да эме тартып, семьянын бюджетин топтойн деп чечтим да. Социалдык контракт долбоорун ишке ашыруунун алкагында 2800 аз камсыз үй бүлөгө 292 миллион сом бөлүнгөн. Каражат аз камсыз үй бүлөлөргө чакан ишкердик жүргүзүүгө багытталды. Соцконтракт эми мисалы үчүн крупный акча таап барып машина ала албайсың да. Ошо анан алган пособияң күнүмдүк болуп иштетилип кетет да. Общий бир алганыңа бирдемке алып, кармап, дальнейший иштеп кетсе болот экен да. Ичи жок, без начос дейт, муну биз азыр 45 сомдон тигебиз. Мен күнүнө шашпай балдар менен антимитат 20 тигем. Бир күнгө мындайча айтканда 900 сом киреше тапса болот. Бара балдар чоңойгон сайын бир чоңураак цех кылганга үмүттөнөбүз да. Бишкек шаарында 350 аз камсыз үй бүлөгө 35 миллион сом бөлүнгөн. Долбоор жылдын башында Кадамжай жана Жумгал райондорунда башталган. Долбоорду президент Садыр Жапаров демилгелеген. 2023 жылы дагы улантуу пландалууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.